Бүгүнкү кеп өзөгү лох каракчы Атамбаев тууралуу болмокчу. Каракчы Атамбаев бир кезде Сокени президенттиктин так төрүнө жетелеп барып отурустуң эле өзүң. Сокелеп, кошомат кылып. А Соке болсо сени түрмөнүн так төрүнө отурусту. 4 жыл эзди кыйнады. Анан сен лох болбогондо дүйнө жүзүнө. Сенден башка ким лох? Сен первый лохсуң дүйнөдөгү. Муну дүйнө жүзү бүт билет. Сен аны президентке отурустуң, ал сени түрмөгө отурусту. Мээң иштебеген каракчысың Атамбаев. Мээң ошондо иштеп турганда саясатчы болгонуңда. Ошо кезде президентке коем деген Сажы Жапаровду камап жибербей, ошо кезде президентке коем деген Бабановду куугунтуп алып Москвага чейин кубалабай эле. Бул 2 жашка эмне болсо ошол эле, вот Шедир чын эле нукура кыргыз болсоң айтат элең. Мына ала эле президентти кимге кааласаңар деп өткөзүп бермексиң, ушунчалык алыс адам болсоң. А сен Сокени коюп алып туруп, кой ташта жатып алып башкармакчы болдуң. Анан өзүңдү ошондой саясатчы деп эсептейсиңби? Сен бир курсагын ойлогон күнкөр бир пендесиң, понимаешь? Жакында Кыргызстанда парламенттик шайлоо болот деп атат. Анан саясаттын сысын түшүнбөйдөр барбай эле коелачы жулкуруп кишинин жөөнүн айлатып жиркеничти болбой. Ошонун саясаттын сысын да түшүнбөйсүңөр, келип чолуп аласыңар, анан Кыргызстанды артка тартасыңар, же иштеп аткан кишилерди артка тартып мишет этесиңер. И в том месте вы сидите. Ошол. Анан Сооронбай Шарипович, мен сизге өмүр бою признательныймын. Менин өчүмдү алып бердиңер. Атамбай лохту камап. Бул сөз да бекер чыккан жок. Кечээ ошо Кой таштагы элдин эсебинен курулган Атамбаевдин хан сарайын мамлекет алып, кайра мамлекетке өткөзүп атат, карлар үйүнө жана пенсионерлер үйү кылып, жана детдом кылып. Катыны Рая менен укум-тукум Атамбаевдин чачын жолуп чыңырып жүрөт. Чыңырып чычып кала бересиңер силер. А элдин байлыгы элге түшүш керек. Анткени аякта керек болсо музейдин мраморун алып чаптаган Атамбайдын уурусу, уур шакалы. Эми Испанияда качып жүрөт. Так что Атамбайды кыйын дегендер, баатыр дегендер көзүңөрдү чоң ачкыла. Силер да саясаттын сысын түшүнбөйсүздөр, ошон үчүн былжырап атасыңар. Ушунака.